Алмагүл Шакенова 10 жылдан ашуун баласы менен батирден батирге көчүп жашап жүргөн кызынын азаптуу күндөрү артта калды деп учурда кубанып турган чагы. Алган айлыгынын дээрлик басымдуу бөлүгүн ижара акысына берип, жеке адамдардын капчыгын кампайтып келген болсо, эми мындан ары ал суммасын мамлекеттик ипотекалык компанияга төлөп баштайт. 3 жыл кезекте туруп, эч бир баштапкы төлөмү жок өздүк турак жайына ээ болгон эне бала учурда мамлекет башчыга ыраазы. Ал сезимди айтып түшүндүрө албайм. Өтө кубанычтабыз. 10 жылдан бери ошол квартира төлөгөн акчасын деле мурун эле ушундай болгондо, балким үйдүн бир далай акчасынан кутулуп калмакпыз да. Бирок эми Садыр Жапаровго өтө ыраазычылык. Алла ыраазы болсун ушу кишиге. Мурунку президенттер деле ушундайды кылып койсо сон болмок экен, эмче үйлүү болуп калмак экенбиз. Анан Жапаровго өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушинтип биздин төмөнкү катмардагы карапайым элди ойлогону абдан сүйүндүрөт, баарыбызды өтө кубанычтабыз. Алла ыраазы болсун ошо кишиге. Үй жай алуу үчүн ата-энесин, үй бүлөсүн таштап, чет жактарга миграциялап кетпей туруп, Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеп деле өз батириңе ээ болсоң болот. 3 жыл кезекте туруп, бүгүн өзүнүн ак өргөсүнүн ачкычын алганы келген жаш каарманыбыз ага мисал. Атай Абдуллаев жогорку окуу жайын аяктагандан кийин эле мамлекеттик жумушка орношуп, андан соң ипотекалык компания аркылуу батир алуу үчүн кезекке турган. Бул арада үй бүлөлүү болгонго да жетишип, учурда ата-энеси менен чогуу турушат. Анын айтымында турак жай алуу үчүн сөзсүз эле чет жактарга миграцияга чыгып кетүү зарыл эмес. Өз мекенинде туруп деле мамлекетке салымын кошуп, үй жайлуу болсоң болот дейт. Бүгүн 4%-дык льготная ипотека программа аркылуу бул жака келип алып атабыз. Анан буга чейин 3 жыл тургам кезекте. Ата-энем менен жашап келчүм, эл катары эле ыраазыбыз. Ушундай социалдык программалар көп боло берсин. Мендей жаштар үй алат элем деп башка жакка чыгып кетпестен, ушу мамлекетибизде калып, мамлекетибизде иштеп, эмгегин салымын кошуп, өнүгүүгө салымын кошуп жүрүп, ушундай үйгө жетишелик. Бүгүн мамлекет башчы Садыр Жапаров мына ушул каармандар сыяктуу турак жайга муктаждардын 510-уна батирдин ачкычтарын тапшырды. Мурдагы номер 47 колониянын ордуна салынган Мурас комплексиндеги 1 жана 3 бөлмөлүү 6 блоктон турган 18 көп кабаттуу үй ээлерине берилди. Мурас турак жай комплексинин эч бир баштапкы төлөмү жок эле батир алгандардын басымдуу бөлүгү. Көп жылдап пол жууп эмгектенгенден тартып, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, мамлекеттик кызматкерлер жана мигранттар түзөт. Алдыда үйгө муктаж ар бир кыргызстандыктардын баарысы турак жай менен камсыздалмайынча мындай курулуш иштери улантылат. Келечекте элдин турмушун жакшыртуу жаатындагы ой максаттардын сап башында. Калкты жумуш орундары жана арзан турак жай менен камсыз кылуу башкы максаттарымдын бири дейт өлкө башчы. Биз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу арзан турак жайларды куруу менен жарандарыбызды үйлүү жайлуу кылбастан, аларды социалдык жактан коргоо, татыктуу жашоо менен камсыздоо саясатын ишке ашырып жатабыз десем дагы болот. Урматтуу агайын туугандар, бул турак жай комплекси үчүн алынган жер тилкесинде мурда номер 47 түзөтүү колониясы жайгашканын жакшы билесиздер. Абак деген абак өзүнүн сүрү бар түзөтүү мекемеси болуп эсептелет. Кандай болгон күндө дагы борбор калабызга шаң тартуулай албайт. Ошондуктан бул колонияны шаар четине чыгарып, ордуна жай турмуш өкүм сүрсүн деген ниетте турак жай курууну мерчемдеп иш баштадык эле. Көптөн күткөн кезекте боюнча МИК аркылуу 1 комнаталуу батир алдым. 15 жыл аскер бөлүктө кызмат өтөйм. 2 жыл мурун кезекке тургам. Эч кандай акча берилген жок, первоначальный взнос жок. Бул анан кийин ошо жаркан 1 комната үйлүү болдук, бардыгына жугуштуу болсун. Аталган комплекс жалпы 4700 батирди камтыган ири долбоордун бир бөлүгү болуп саналат. Анын алгачкы этабында 6 блоктон 18 кабаттан турган 510 батир бүткөрүлсө, алдыда дагы февраль айында экинчи этабынын курулуш иштери аяктайт. 1 жыл 8 айда бүттү. 6 блок, нар жакта 5 блок дагы бүтүп атат. 11 блок 18 этаждан бүтмөк. Кудай кааласа, январь иши иштесек, февралдарда наркы 5 блоктагы бүтөт. Эч качан коркпостон бул үйгө жашаса болот. Эми үчүн дегенде бул жердин сейсмикалык 9 балга эсептелинген, полный бардык арматура, бетон менен жасалган, күчтүү, отделкалары да жакшы. Четтен келген, Россиядан келген материалдар жана өзүбүздүн ата мекендик материалдан жасалган.
Ал эми буга чейин ипотекалык компания аркылуу үй алган жарандардын кезек маселеси социалдык тармактарда талкуу жараткан. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев түшүндүрмө берди. Андан сырткары алдыда электрондук кезекке тургандардын тизмесин жылдырып, же алмаштырууга мүмкүн эместигин эскертти. Так даана түшүндүрүп коюш керек. Жылбай жатат деген нерсе жок. Бардыгы мына электронный очередь 22-жылдан баштап туруп электронный очередь кеткен. Мурунку дагы бир жолу кайталап коеюн, туура түшүнүп алыңыздар. Эч качан бирөө электронный очередти жылдыра албайт. Жылдырганга мүмкүнчүлүк дагы жок. Бирок ошого жараша мурунку жарандарыбыз кагаз жүзүндө жазып, кагаз жүзүндө киргизип мурун очередке турушкан. Мына ошол социальный багыттагы жарандарыбызга мына 2 турак жайдан биринчисине билесиңер Скрябинадан, анан мына ушул Мурастан толугу менен бүгүнкү күндө берилди. Мындан ары очеред, мына электронный очередтиңердин баардыгын карап турсаңыздар болот. Мына уже буюрса жылып баштады, акырындык менен мына ала берет. Бул жерге отопительный системасы аябай жаңы технологияда колдонулду. Италия мамлекетинен, Голландия мамлекетинен алып коюлду. Бүгүн отопленияны берди. 3-4 күндүн ичинде 6 блок система өзү жылытууга түшөт. Андан кийин уже жарандарыбыз уже кирип баштайт. Белгилей кетсек, мамлекет башчы 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын 549 батирден турган турак жайын ээлерине тапшырган. Алдыда социалдык турак жай алуу кезегине турган 40 миңден ашуун жарандар үй жайлуу болушаарын билдирген. Учурда мындай турак жай комплекстери өлкөнүн бир катар аймактарында курулууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.